30 жылдык ак эмгеги тепселип, жүздөгөн теректери кыйылган Токторалиевтердин үй бүлөсү 7-каналга кайрылышты. Айтымдарында 9 декабрь күнү ошол эле район тургундары Акматовдор бир топ милиция кызматкерлери жана сот аткаруучулар менен бирге келип, 30 жыл мурун эгилген теректерин мыйзамсыз кыйып кетишкен. Ал учурда булар үйдө болгон эмес. Бул боюнча эскертүү да берилбеген. Andaşı biz kalsıla sözümüzü etmez. Şu aksakıllar şu ballar bile bilir. Yok şunu sen. O terekçi de hazır. Kavga çalışıyor. Yok emki. Келүүлө талкалай башташты. Кое тургула жок дегенде ушу теректин жарым силер алгыла десе дагы ынабай коюшту. Алар бул жерде эч кандай акысы жок. Муну чалдыбарды көрүп атасың. Ушуга гана акысы бар да. А муну жаткан жерге акысы жок алардын. 1 гектар 20 соток жерди чийдирип алышыптыр. Кандай алар башка жактан келип эле эсентирде жашашат экен, бизнестери бар экен. Эми ушу бейбечаранын колундагын тартып алыш керекпи? Мында 1 гектардан ашуун аянтта 7000дей түп терек бар. Анын 550 түбү кыйылган. Талаш жер тилке таштак жер болгон жана тынымсыз сел жүрүп турган. 1988 жылдан баштап Токторалиевтер өз эсебинен дээрлик 1 миллион сомдой каражат жумшап, жерди өздөштүргөн. Ошондон бери бул жерге да салык төлөп, үй бүлөлүк киреше булагы болуп калган. Ушундай кашыктап кылган менетибизди чөмүштө эле ушу Акматов болот менен Болоттун кызы Акматова Айсел төгүп салды да, ушунчалык менетибизди төгүп салды. Мен ыйладым, жүрөгүм ооруп, ушу көргүм келбей калды, бияка келгим деле келбей калды да, ушунчалык. Эми өзүң эккенден кийин, конечно, ичиң ачышат экен. Бул жерде биздин айрыкча ушул биздин райондордо таанышчылык, билишчилик деген нерсе бар. Бул жерлерге жанаша Акматов Болотко таандык көмөкчү чарбасы бар. Бирок ал такыр жолго коюлган эмес. 1989 жылдан бери иш жүргүзгөн көмөкчү чарба юстиция органдарында, Базаркоргон салык башкармалыгында каттоого алынбаган дешет. Ага карабай жасалма документтер, коррупциялык жолдор менен жер тилкени мыйзамсыз ээлеп алганы айтылат. Мына ушундай көрүнүштөргө карабай, Базаркоргон райондук соту Акматовдун эсебине чечим чыгарган. Аны 21 октябрда жогорку сотта күчүндө калтырган. Эч кимибизге эскертилген эмес. Даже райондук сотторго деле чакыртылган эмес. Жогору жактан сот болуптур, сотко чакырылган эмес да. Же кайынсиңдим, же кайнежем, же мен чакырылган эмесмин. Бизге эч кандай мындай кагаз келбеди да, мындай болуп атат, келгиле сүйлөшөлү деген нерсе болбоду. 75-жылы өздөштүрүлгөн бул жер. Ушу ташта жаткан жер болчу. Ол жакка чейин. Ушу суу муну ушул жерден эле аккан. Ошондой ылайка сууну буруп, муну ол жака жер кылып, муну бак кылып койгондон кийин, муну антип көзгө көрүнүп калгандан кийин талаштуу жерди Бешикчон айыл өкмөт башчысы да терек эккендерге тиешелүү деп эсептейт. Талашып жаткандардын аракети туура эместигин айтат. Анткени айыл өкмөттөн түзүлгөн комиссия жерди азыркы ээсине калтырган. Биз бөлгөндө теректи Токторалиев Дуан аканын үй бүлөсүнө калтырганбыз. Үй менен сарайдын тушун Акматовго калтырганбыз. Азыр эми госактын чыздырганда теректи кош чыздырып алыптыр да. Biz ошондо эле айтканбыз, терек, Токторалиев Дуан акалардын балдарынын менети буларга калыш керек деп. Биз азыркы күндө деле айтып атабыз, терек Токторалиевтерге караштуу деп. А бу жерде баягы кыйтырчылык менен жана теректер сыздырып атат, ошон үчүн Дуан аканын балдары нааразы болуп атат. А жерде алардын менети бар. Биз мен личный менин мнением, мен Токторалиев Дуан аканын балдарынын менетине мен дагы күйөм, мен ошолор тарафынан. Аты аталып жаткан Акматовторго байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андыктан редакция экинчи тараптын да пикирин угуп, чагылдырууга даяр. Ал эми жогорудагы чечимге канааттанбаган Токторалиевтер бул иш боюнча жаңы жагдайларды келтирип, өлкө башчыдан тартып бардык тийиштүү жактарга арыз жазышты. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Базаркоргон району.